Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бұл хадис бирок көңіл буруңуз өтө күчтүү сахих даражасына хадис емес. Хасан ли гойрихи даиф болуп бирок далилге көтөрүлгөн бұл. Египеттен келерде жаттадым да, кызык ушул хадисте эмне дейт? Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, "Раайту из усрия би", Мираж кечеси бар го, асманга көтөрүлгөн. Ба намазды алып түшкөн. Ошол Исра кечесинде дейт, "Раайту мактубан ал арш", аршта ушул жазууну көрдүм дейт. "Инна садаката би ашри амсалиха", садака 10 эсеге чейин сооп болот. "Ва иннал қарда би 18", ал эми карыз 18 болуп жазылат дейт. Мындайча айтканда, суть 10-18 эмес, садака караганда карыз көбүрөөк сооп болуп жазылат дейт. Анан Жебирейилден сурадым дейт. Эмнеге карыз садакадан көбүрөөк жазылып атат десе, садаканы көз боемочулар, алдамчылар деле алып кете берет дейт. Мындай татыксыз. Чыныгы абийирдүү таза намыстуу адам уялып, очерет кезек жетпей деле калат да, туурабы? Азыр элестетиңиз, өткөндө бирөө айтат, муктаж болуп сурап калсак, өзүнчө мафия болуп кетиптир ал жер дейт. Орун. Кудай сактасын да, карап бериш. Ал эми анан экинчиден муктаж болуп турса деле садака алса, садака берген адам милдет кылып коюшу мүмкүн да, мен ага мен жардам бергем деди. Кыргыздар ушуну сүйлөп кое берет го. Ага мен адам кылгам да депчи. Бир сөз менен бүт жакшылыгыңызды жокко чыгарасыз да. Кыла алсаңыз кылыңыз, кыла албасаңыз кылбай эле коюңуз, милдет кылбай. Ал эми кечиресиз, карызда болсо, карыз алган адам кайтарат, абийири сакталып калат. Бул жерде абийир сакталган үчүн бул жерде карыз жогору болуп кетип атат дейт.